Жұмыс жасап келдіңіздер. Ооба. Мен жұмыстың шарттарын түшүндүрүп берейин. Биздин жумуш өтө татаал, бирок маанилүү. Анан бул жумушта сиз ар дайым сергек болушуңуз керек. Тикеңизден тик туруп иштегенге туура келет. Кечиресиз, канча саат иштейт? Бир суткада канча саат бар? 24. 24 саат иштейсиз. Уктабайбы? 24 saat boyu mu? 24 saat. Жыл бою. Эс ал күндөр жок. Бизде эс алуу каралган эмес. Жо, мен өзү убакыт эле карабайм. Мага чын айтсам, жумуш болсо болду да. 24 саат болсо деле иштей бересиз. 24 саат болсо деле иштейм. Ne işleymiş mi? Сизде карьерный рост деген сыяктуу бар да, өдө көтөрүп кетип. Бул кызматта дипломат болуш абдан маанилүү да. Дипломатты билесиз да. Мен кесим дипломат. Анда жеңил болот анда. Бул жумуштачы баттөлөт. Сиз партнерыңыз менен иштейсиз да? Партнер менен. Партнер менен иштегенде тамактанасыз албетте. Анысы кантип жумуш болот анан. Бирок ошо партнердон кийин тамактанасыз. Партнердон кийин тамактанасыз. Мисалы сиздин партнерыңыз баягы иштеп атканда ойго келбеген нерселердин баарын айтышы мүмкүн да. Ошонун баарын жазганга туура келет. Ошондо алмак-салмак болуп иштеп калабызбы? Жок, сиз эле иштейсиз. Мен деле иштейм. Сиз эле Партнерым каякта иштеп турат? Бизде бир эле партнер болобу? Ушундай башалаган жерде иштейсиз да. Эми бир ойлонуп көрсөм, кандай дейсизби, потому что мындай жумушка мен даяр эмесмин. Медицина жагын, финансы жагын, анан кулинария жагын дагы өтө ошол жакка жакшы болушуңуз керек да. Укол, дары берген билесизби? Дары бергенди билем, Укол сайрап бересиз. Ошонун баарына укол, анан кулинария, тамак жасаганга кандайсыз? Тамак жасаганга жакшы десем. Ошонун баары керек да бул жумушкачы. Прям эң немелерди айтып турасыңдар, кулинария, мен медицина дегендер жаман көрчүмүн чын айтсам. Итте жаман көрчүмүн ушулардычы. Жатарда болсо элден кийин жатасыз, элден эрте турасыңар. Geç yat ona gayret et tutup bu. Эрте туруп, анан түнү бою ошол партнерди караш керек. Ойго келбеген нерселерди да айтыш мүмкүн. Ошого да даяр болушуңуз керек. Мен психолог болуп иштейм. Психолог да болуш керек. Анан ойго келбеген нерселерди дагы жазыш мүмкүн. Ошонун баарын көтөрүш керек. Kanı dili götürürüz. Ошол себептен балким акча жагы жакшы болуш керек, э? Мына. Анан айлык төлөмө кандай болуп калат? Ошо, анан канча төлөйсүздөр? Айлык жок. Анан ошончо саат бою иштесем анан мындай айлык акысын билсе да болбойт турбайбы? Жок, айлык берилбейт. Кандайча берилбейт? Мен кандай пайдам бар андай болгондо? Айлык жок. Айлык болбойт. Айлык жок. Мен жумушка киргенде акча үчүн келип атам да бул жака. Өзүмдүн бир башка бир кичинекей бала болсом бир жөн. Анан мен айлык үчүн иштеген келдим да. Айлык акы болбойт мындай. Biz hazır akşa isteyelim. Benim akşam biz geçteydik de. Тыйын жок да иш болмок беле. Болот экен. А сиз бир тыйын албайсыз бияктан. Bir değil. Ama bir gün cumhurşanda. Может, партнерлордон акча аламбы же кандай эчтеке акча албайм ба? Албайсыз. Эчтеке. Албайсыз. Анда зачем мага? Бул жумушта айтайынбы, эмне жумуш? Бул жумушта апалар иштешет.
бала менен эненин ортосундагы сүйүүгө эч бир нерсе жетпейт. Апа, чоң рахмат мени ушунча өстүрүп, ушунча мага берип, артайым карап, күнү түнү эс албай, тынымсыз мени карап, чоңойтконуңузга чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Чоң рахмат сизге. Баары бир канчалык аракет кылсак деле адам эч качан акысын актай албайт да. Ак сүтүн актай албайт, бирок аракет кылабыз. Мен сизди абдан сүйөм. Артайым кез болот тургунуз. Биз абдан жакшы.